психология предметинин мугалими Досалиева Мунайым Малдалиевнага, БКМ бюджеттик 19 тайпасынын студенти Үсөн кызы Наргизадан психология предметинде берилген тапшырма элестетүү деген эмне, кыялдар орундалат деген темаларда кыскача кайтарым байланыш. Элестетүү деген эмне? Элестетүү бул реалдуулукту жаратуудагы эң негизги каражат. Элестетүү аркылуу биз реалдуулукту жарата алабыз. Ал эми план менен иштөө бул биздин жашообузду жандантып, энергия берүүчү жана өзүбүздү шыктандыруучу бирден бир курал. Кыялдарыбыз аркылуу бизе каалоолорубуз пайда болот. Бирок биз көпчүлүк учурда бул нерселерди ишке ашырууга аракет жасабайбыз. Биз качан гана кыялдарыбызды көз ирмемде болуп жаткандай элестеткенибизде гана ага жетүүнүн жолдорун издей баштайбыз жана план коебуз. Биздин түзгөн пландарыбыз көздөгөн максатыбызга жетүүгө жардам берүүчү тепкич. Жакшы жашоо, жакшы ойлор — булардын баарысы жакшы элестетүүдөн башталат. Кыялдар орундалат. Кыял өзү эмне деген суроого мен алгач жооп берип кетейин. Кыял бул менин оюм боюнча өсүп келе жаткан биздин өспүрүм кезден баштап жашоо үчүн алдыга таштаган кадамдарыбыз, максаттарыбыз, ойлогон ойлорубуз, кыялдарыбыз десем дагы жаңылышпайм. Биз албетте бул кыялдарыбызга жетиш үчүн биз алдыбызга план коюшубуз керек. Мисалы көпчүлүк өспүрүмдөрдөн келечекте ким болосуң деген суроону узатышканда, алар дарыгер, мугалим, президент, эч эле жок дегенде милиция кызматкери болом дешет. Бара-бара ал кыялдары өзгөрө баштайт. Мунун себеби менин оюм боюнча өзүнө ишенбегендиктен же жашоо шартына байланыштуу болот деп ойлодум. Буга карабастан жаш кезиндеги максаттарына, кыялдарына жеткен адамдар дагы жок эмес, арабызда толтура. Алар кыялдарына жетүү үчүн аракет, дагы аракет жасашкан. Менин дагы келечекте кыялдарым жок эмес. Мен бул мугалимдик кесипке кызыгуум болгон үчүн жана бул ата-энемдин сунушу боюнча тапшырдым. Себеби мугалим бул келечектеги президентти дагы, эл агартуучуну дагы, ырчы дейсиңби, музыкант дейсиңби, бардык келечек ээлерине туура багыт көрсөтүүчү, туура тарбия берүүчү инсан катары көрдүм. Мен дагы мамлекетке кичине болсо дагы пайдам, жардамым тийсе деп мугалим болууну кыялдандым. Бир эле ушул мугалимдик кесипти гана аркалап калбастан, мен медайым дагы болгум келет. Бул кесипке толук окуй албайм, бирок 3 айлык үй дарыгери курсуна окуймун деген ниетим бар. Бул окууда мен укол сайганды, ар кандай дары-дармектерди үйрөнө алат экенмин. Аз дагы болсо үй бүлөмө, айылдаштарыма, мекениме жардамым тийишин каалайм. Мындан сырткары жеке бизнесмен дагы болгум келет. Бекеринен айтылбайт да, сенин капчыгыңа сен эс алып жүргөн учуруңда дагы акча түшүп турбаса, сен өмүр бою иштеп өтүүгө мажбур болосуң деген сөз бекеринен айтылбаган. Ошол сөзгө таянып дагы мен өзүмдүн жеке бизнесимди ачууну ойлоп жүрөм.